Саламатсыздарбы, эфирде Көңүл борборунда программасы. Биздин бүгүнкү студиябыздын коногу Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Элмурза Сатыбалдиев. Элмурза мырза, саламатсызбы? Убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келгениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Биринчи сурообуз, мына ушул 7 апрелдеги окуя боюнча сот процессинен Мурат Суталинов дагы өтүп жатат да, айыпталыпчы. Бирок бул кишинин абалы өтө оор. Анткени оорусу өтүшүп кетип, сот процесси мисалы үчүн үй камагына чыгарылып деле өткөрүлсө болот деген кайрылуулар бир топтон бери айтылып келет. Бирок мына ушул окуянын катышуучулары жок, Суталинов ошол түрмөдө олтуруш керек деп атат. Ушундай оор акыбалда сот процессин жүргүзүү мүмкүндүгүнө сиздин көз карашыңыз кандай? Рахмат. Рахмат. Мен биринчиден аябай ыраазымын. Себеп дегенде ушул суроо боюнча чакырганыңар, Суталиновдун иши боюнча. Мындайда апрель соту менен Суталиновдун бүгүнкү сотун эч качан мындай кошо карабаш керек. Себеп дегенде апрель соту эбак эле бүткөн. Ошол малдагы апрель сотун караган сабатсыз, билимсиз, көзү каранды соттордун чечими чыккан 2016-жылы. Бүгүнкү Суталинов үстүнөн болуп аткан сот ал апрель сотуна тиешеси жок. Бул сотто Суталиновдун апрель сотунда күнөөлүү эмеспи, кылмыш кылганбы, кылган эмеспи деген маселе каралган жок. Бул жерде мыйзам чегинде Суталиновдун оорусуна байланыштуу тиги өзү жаткан абактын өтүнүчүн жана адвокаттардын өтүнүчүн кароо процесси. Азыр коомдо аябай мындай актуалдуу нерселер жаратып аткан ушул Суталиновду эмнеге ооруп калса дагы чыгарбай айтат, же болбосо бирөөлөр ооруса ооруй берсин, жата берсин деген аябай чоң сөздөр, чоң талкуулар болуп атат. Мен ошого ыраазычылыгымды билдиргеним. Себеп дегенде мен 15 февралдан тартып ушул Мурат Абдыбеков Суталиновдун кыргыздын генералынын ооруганына байланыштуу чыгарбоо деген соту жүрүп жатат. Ага мен өзүм барып, өз ыктыярым менен өзүмдүн саналаш инсан катары мага жакын генерал инсан катары катышып жүрөм. Бул сот 15 февралда башталган, биринчи станциянын кароосунда. Ал судья бир аз жаштык кылып, эмне дегенде соттун укугу, милдети дагы бар. Менин милдетим эмес, мен бул укугум, мен чыгарбайм деп өтүнүчтү канааттандырбай коюп, азыр мына экинчи станция каралып атат да, Бишкек шаардык сотто. Ушул экинчи станция карап аткан сот же чыгарып койбой, же чыгарбай койбой, создук турганы аябай коомчулукта мындай терс көрүнүш жаратып атат. Туура, мыйзамга такап, тиги күбө келбей калды, бул күбөнү сураш керек деп, мына азыр 3 жолу жылды, мына азыр акыркысы деп ойлойм, мына 7 майга көтөрүлдү. Бир эле маселе жаралат. Туура, бирөө келбей калса сураш керек, ал мыйзам ченемдүү. Бирок кече болгон сотту бүгүнкүгө жылдырса болот. Бүгүнкүгө жылдырса, эртеңкиге жылдыр, бүрсүнкүгө жылдыр, бирок узак убакытка жылдырган себебин мен бир гана нерсе менен түшүндүрө алам. Бул соттун дагы эле көз каранды болуп жүргөнү, дагы эле бирөөнүн оозун карап жүргөнү. Баа 2010-жылы өзүңүздөр билгендей көкүрөгүнө урушуп, мына биз соттук реформаны кылабыз. Ушул соттук реформа туура эмес жүргөндүгүнөн мына эки революция болду деп ураан кылып чыгышып, 2010дон кийинки соттук реформада биз соттук реформаны мыйзам жазуу, жаңы эрежелер жазуу менен токтоп калбай, кадрлык маселеге өтүп, азыркы күндө соттордун жаңылануусу коомго жакшы көрүнгөн менен сабатсыздыкты алып келип атат. Ошол сабатсыз, ошол көз каранды соттордун мына бүгүнкү күндөгү чечим чыгара албай атканы бирден бир себеп. Мыйзам боюнча мен баа үстүдө айтып кеткендей, Суталинов бүгүнкү күндө чыгыш керек. Себеп дегенде кесипкөй, адис, врачтардын корутундусу бар. Суталиновдун 4-
стадияда рак оорусу менен деген. Буга мыйзам жол берет, камакта кармабай чыгарып беришке үйгө. Үй камагы деп айтылбайт. Бирок ага карабай биздикилер бардыгы Сталин күнөөлүү бул апрель окуясына катышкан деп мен айтам. Айырмалан буну мындай бири-бирине байланыштырбаш керек. Бул жерде мына биз укуктук мамлекет, биз демократиялык өсүүдө кетип атабыз дегенден кийин ар бир жарандын укугу, ал соттолгонбу, соттолгон эмеспи, ал кылмышкерби, кылмышкер эмеспи, ар бир жарандын укугу корголуш керек. Бүгүн Сталиновдун бирден бир укугу камактан чыгуу. Ал эми чыгарбай жаткан соттор өздөрүнүн милдетин билбей укугун колдонуп атышат. Андай деген болбойт жашоодо. Жашайм укуктук мамлекетте, мамлекет жакшы болот дейби, сот болобу, жөнөкөй жаран болобу, укук менен милдетин алып жүрүш керек. Бүгүнкү күндө мен так айтылам, мыйзам жол берет. Мыйзам жол бергенине карабай мына кармап жатышат. Кечээки акыркы сотунда Сталиновдун каты ооруп, баягы кан басымдуулугу жогорулап кеткенинен алдагы сотко келбей калды. Бул деген эмнени билдирет? Демек, орус күчөп атат. Күндөн күнгө. Сталиновду мен кечирип койсун, мындай сөздү айтыш кыйын, буну атайын кыйнашып, атайын ошол жерде өлтүрөм дегенге дагы мындай айтса болот да. Себеп дегенде, орусча пытка дейт, кыргызча кыйноо деп коет. Аны билип билбей кыйнап, билип билбей пытка кылышы мүмкүн. А сен көрүп туруп, билип туруп, коорутунду колуңда туруп, мыйзам сага жол берип атса, сен чыгарбай, ушул нерсени создуруп жүрсөң, буну атайын кыйноо деп коет. Умышленный пытка. Бул кылмыш. Ошондон Сталин чыгыш керек. Бул Сталиндин чыгуу чыкпасы мына биздин мамлекеттин демократиялык өнүгүүгө, соттук реформа жүргөнгө жакшы. Укуктук мамлекетте жашаганыбызды бүтчө келтире турган маселе ушул. Биздин мынакей соттор буга чейин белгилүү, баягы бийликтин көзүн карап, чоң резонанстуу сот процесстери боюнча көнүп калганда, азыр мынакей жаңы президент келип, ушул сот акыйкаттуулугу болот деген менен дали ошол ак үйдүн оозун карап отурат деп ойлоп атасызбы? Ошондо мамдайда мен эч качан ал жерден көрсөтмө болобу, болбойбу, кандай деп. Мен эч качан ойлобойм, мына жаңы келген президент соттук ишине кийлигишет деп. Мен айтат элем, 2010дон кийинки келип, иштеп, ошол малда кайтып конкурстан өтүп, жүрүп, азыркы судья болуп иштеп аткандар, ошо 2010дон 2017ге чейинки алып барып аткан иштеринде көнүмүш адаты болуп калган. Инерция менен кетип атат. Ак үйдү карайбы, көк үйдү карайбы? Мына менде дагы ошондой шек бар. Шек бар. Сөзсүз ал карап отурат. Сөзсүз ал буйрукту күтүп отурат. Балким Бишкек сотунун төрайымы береби буйрукту ага. Балким жогорку соттун төрагасы төрайымы береби. Балким ак үйдөн тиги отделдели береби билбейм. Бирок оозун ачып бир буйрукту күтүп отурат. Же Сталинов камакта өлүп калсын. Мага ошол жеңил болот деп карап отурат. Бу жерде башка жол жок. Бирөөлөр айтат, акчасын берип койгула, ошол сотторго, ошо акча менен чыгарып койсун деп. Буну бекерден айтпайт. Көнүп калышкан. Көнүп калышкан. Эми буну ады жаңы келген президент, жаңы келген командабы буну оңдоп кетиш азыр аябай татаал. Себеби мен айттым го, баягы кадр маселесине, соттук кадровый маселеге кирип кеттик биз. Ойлосоң, жаш балдарды сот кылып дайындап атат. Каршы эмесмин, жаш балдар иштеш керек. Мен ар дайым айтам, жаштар иштеш керек, бирок сот болуп эмес. Сот болуп иштегендин аркасында турмуштук, жашоо тажрыйбада болуш керек. Өзүнүн ички бүтүмү менен чечим чыгара турган бир гана сот. Мыйзамда жазылган эрежеге каршы келбесе, өзүнүн ички түйүмү менен, бүтүмү менен чыгарыш керек. Аны кыла турган адам жаш бала кыла албайт аны. Аны аркасында тажрыйбасы бар. Мына биздин юрист ага эжекелер канча соттор кетти конкурстан, бир болбогон себептер менен конкурстан өтпөй. Ошого окшогон инсандар келиш керек. Ошондо гана биз мына асманды карап, же болбосо тиги төштү карап отурбай, ошондо туура чечим кабыл алат. Бунун бардыгына мына биздин акыркы соттук реформага жамынып алып кылган реформабыз. Соттук реформа өзү 95-жылдан бери келет. Бирок 2010дон кийин көкүрөктү кагып моюнга алышты эле го. Соттук реформаны кылабыз деп. Ооба, мына жаңы кодекстер келди. Кодекстерибиз гумандуулукка жазылды. Алар да чала болуп чыгып атпайбы? Биз гумандуулукка
жакшылыкка деп жазган мыйзамдарыбызды колдонууга укук коргоо органдарын, сот системасын үйрөтпөй туруп, же болбосо жарандык коомду ага даярдабай туруп өтүп алдык го. Мына 1-январдан баштап өттүк. Азыр эч ким аны түшүнүп деле отурган жок. Баягы мурдагы нерсе мени эле кетип атат өзүң айтмакчычы. Мен бунун себеби ушул эле дейм. Башка себеп жок. Көнүп калышкан. Көнүп карайт. Азыр райондук деңгээлдеги бир болбогон ишти чечип атканда дагы сөзсүз пауза алат. Сөзсүз жылдырат. Тиякты карайт, биякты карайт. Балким чөнтөгүн карайт ошонун. Ушунун себеби. Мен дагы айтам. Мынау теледен пайдаланып сенде мен мынау карап аткан 3 судьяны чакырып кетет эле адилеттүүлүккө. Балким ушулар силердин чыгарган чечимгер менен мына кыргызстандыктар жарандык коом ишенип калат. Сот адилеттүү болуп атыптыр. Мына бизге соттук реформанын пайдасы тийип атат деп. Эгерде бул үчөө мындай чечим чыгарылбаса, мен айтат элем, так айтам, кара мүртөөлдүк, кара ниеттик, демек жашаган бизде жашап келет. Кайрадан ушул 7-апрелдеги окуяга кайрылсак, анткени себеби сиз бул окуя менен тыгыз байланыштасыз, сот процесси дагы өттү. Айтыңызчы, мына ушул окуя болгондон кийин, бир топ убакыт өткөндөн кийин мындай эми айтат да, бийлик элге карата өз элине ок атты дейт. Кийин ушундай чыгып айтып атышты, мынакей Кубатбек Байболов, Жогорку Кеңештин 6-чакырылышынын депутаты Чолпон Жакыпова, журналист Ырысбек Өмүрзаков байкебиз дагы жазып чыкты. Бул жерде чагымчыл күчтөр болгон депчи. Негизи ушул 7-апрел окуясы боюнча бир акыйкат, бир чечим азыр барбы? Ушул окуянын мындай акыйкат чында болгон сүрөтүн мындай тартып биз кайсы жерден көрсөк болот, же болбосо ушуга жакын бир фактыларды. Негизи сиз эмне деп айтат элеңиз? Чындап эле бийлик ошондо ок атканбы, же чагымчыл күчтөр аралашканбы? Мен бул жерде бир бет бийлик ок аткан эмес деп айта албайм. Себеп дегенде, анын бардыгы фиксация болгон. Баягы эле сага окшогон журналисттер, рахмат. Ошол жерде ок атылганына, тополоң болгонуна карабай, журналисттер чагылдырат экен да болгон нерсени. Мен өзүм ошол күнү 7-апрелде иш бөлмөм 7-саатта өзүм туруп көрдүм. Эч кандай бул тынчтык митинги болгон эмес. Мен бир да транспарант көргөнүм жок. Бир да чакыруу көргөнүм жок. 2005-жылкы, 2010-жылкы баягы журналисттердин чагылдыруусундагы мындай тасмаларды көрсөм, кандай 2005-жылы митингчилер гүл көтөрүп, байрак көтөрүп, же болбосо мындай урандарын жазып алып кел жакта, бул жакта мен андайды көрө албадым. Ошондуктан бир беткей бийлик ок атты дегенде мен жокко чыгара албайм. Бирок ал жерде үчүнчү күч демекчи, бирөө жарым мындайда бийликке келүү максатындагы болгон төңкөрүш бул. Бул ошол кездеги ошо бийликке умтулуп жүргөн инсандар, биздин инсандарды кылган депчи. Бирок мен дагы бир рет айтып коеюн, азыр мен ушундай айтсам эле бардыгы мага мындай терс карайт да. Мен ар дайым айтам, өлүм улук. Өлгөн адам эч качан күнөөлүү болбойт. Күнөөлүү тирүү калгандар болот. Мына тирүү калгандар деп, мына бизди күнөөлөдү бир жакка. Жеңгенди не обсуждает дейт. Победители не судят деп коет го. Жеңген адамды соттобойт экен. Туура бир жеңилип калдык. Бир элден жеңилдик. Элден корктук. Элдин карагынан корктук. Бирок ошол келген эл кандай келди сага? Мисалы үчүн бизде айтып атышпайбы? Чыгып бирөөң сүйлөп койсоң болмок, же болсо президент чыкса болмок, же премьер каяка чыгасың? Кимге чыгасың? Ошондуктан мен мына коомдук ишмерлер айткан мен толук кандуу колдойм. Мен колдойм гана эмес, мен муну өзүм билем. Эмне болгонун, ким кантип келгенин. Бирок тилекке каршы жеңишти, жеңилгендерди соттошту. Биз мына сот жазабызды алып чыктык. Эми эмне сүйлөгөнгө акыбыз жок. Мисалы үчүн мен өзүмө 7-апрелде окуя боюнча эч качан күнөөлүү деп сезген эмесмин. Мен күнөөлүүмүн, моралдык күнөөм бар. Мен биринчи күндөн айтып турам. Бирок моралдык күнөө алыш моюнга алыш. Ана моралдык күнөөгө сени укуктук жактан же юридикалык жактан күнөөлүү деп туруп, каалагандай ашмалтайын чыгарып, эрежени бузуп, отургузуп койгон туура эмес. Мен толук колдойм, сенин сөзүңө кошулам. Буну коом өзү билет. Мен ошондо айткам, 7-апрелде
эгер соттук реформа кылабыз же мамлекет жакшы жашайбыз 7 апрелдеги иш-чараларга болгон окуйга юридикалык бааны туура бериш керек. Берилбейин болбойт. Мага окшоп, же бирөөгө окшоп чыга берет, баары сүйлөнө берет бул. Туура бааны берип кой. Мындайда багындым мен, мисалы үчүн. Айттым туура, мен иштеген бийликти тепкилеп кетирдиңер, моюнга алайлы. Эгерде мамлекет стабилдүү керек болсо отурайлы деп, мага окшогон 21 аскер кызматкер отурду. Ошонун ичинен бир 4 генерал, 5 генерал. Бардыгыбыз моюнубузга алды. Мен айткан интервьюлөрүм бар. Буларды эмне кыласыңар сотто? Мына жөнөкөй офицер, жөнөкөй солдаттар. Буларды эмне күнөө? Буларга буйрук бериштин да кереги жок. Алар өздөрүнүн уставы боюнча, эрежеси боюнча аткарат. Мени жазалагыла. Мына Бакиевдин жакыны деп атасыңар. Кеткен жокмун эч жака. Жазалагыла. Бирок моголарды чыгарып койгула. Ошентип жүрүп, мына бүгүнкү күнгө келдик. Бирок ошончо элди ошончо азаматты атыш үчүн бул бир эле бийлик эмес, ошо чагымчыл күчтөр дагы арасына ошондой атайын снайперлер да койгон болгон. Кийин мынакей ошол окуядан кийин эле айтылды, кармалгандары дагы бар деди. Бирок кандайдыр бир сырдуу жоголуп кетишти. Бул боюнча такыр факты деле чыкпай калды кийин. Бул деле ошол бийликтин өзүнүн ыгына жараша окуянын өзгөртүүсү болгон деп айтып атасызбы ошондо? Туура. Ошондой эле, туура эле айттым. Эмне дегенде мындайда, баягы апрель соту боюнчагы кылмыш иши 100 том. 100 томду биз 6 жыл карадык. 6 жылда бүт ошол жерде чындык жатат. Бирок аны эч ким уккан жок ал чындыкты. Көргөн да жок. Ошол жерде жоголуп кеткен снайперлер жөнүндө сүйлөгөн сөздөр бар. Ошол жерде бар снайперлер жөнүндө сөз бар. Ошол жерде кандай бул сот тергөө жүрдү, кандай сотко кетип атат, ким күнөөлүү деген бардыгы эле көрүнүп турду. Бирок аны моюнга албайт экен да. Эмне дегенде бийликке келгенден кийин бийлигин коргош керек. Туурабы? Аны ошондуктан эгерде ошо 2 апрелди мыйзам иретинде мына толук кандуу мыйзам иретинде кесипкөйлүк менен тергеп, кесипкөйлүк менен соттун өкүмү чыкканда бүгүн мамлекет балким башка нукка кетмек. Бүгүнкү ишенбөөчүлүк сотко ошондон башталган апрель окуясын. 100 томдун ишин карасаң, бул мен айтам мыйзам бузуунун музейи болуп калды булчу. Көрсөң а жерде букет. Булар койгон эреже менен соттошуп кеттик. Эреже менен биз уттук. 2 жыл түрмөдө отурсак дагы. Аны дагы болбой жок, эми башка эреже менен отуруп турула деп туруп, болбогон мыйзам чыгарып дагы отургузуп, тиги Молдованыкка чейин алып барышты го бизди. Жакшы, рахмат. Биздин сөздү угуппу, же өздөрү ойгонуппу сезими. Мына жөнөкөй аскер кызматкерлерин соттободу. Мен ага ыраазымын. Мен азыр деле мисалы үчүн буларга жиним келип, же болбосо ачуум келип, же өзүмдүн отурганым ачууланып сүйлөгөнүм жок. Мен мына акыйкатсыздык Суталиндин иши менен мен азыркы иши менен мына ачуум келип сүйлөп атам. Өзүмүн отуруп келгеним, өзүм ал жерге отурганым, мен ар дайым айтам Каныбек, мен үчүн бул чоң сыймык. Мен балким ушул менен өзүмө жоопкерчилик ала алам деген инсан катары өзүмү жарыяладым. Өзүңүздүн абийириңиздин астында, өзүмүн абийиримдин астында, үй бүлөмдүн астында, мен эл журттун астында. Мен ошол 2010-жылы эң кенже балам 4 жашта эле эми сүйлөгөн бала. Мен ошондон корктум. Эрте 10 жыл өтө, 20 жыл өтө чоңоет. Анан айтат, ата, сен 7 апрелде ошол жерде отурупсуң. Элдер күнөө өлүп кетиптир, ушу кырчындай жигиттер. Сен кандай болдуң эле? Дегенде мен айтам, балам, мына соттун чечими бар. Оку. Менин сотумдун чечимин карасаң, 2 строчка менен камаган 100 томдун ичинен Бакиевдин жакыны расмий отставкага кетпей койгон ошол күнү. Каяка кетесиң? Ушул башка негиздөө жок. Сиз мынакей элге белгилүү саясатчы эмес кызматкер экениңизди, чыгаан уул экениңизди көпчүлүк билет. Мынакей саясатта мындан аркы кадамыңыз кандай болот? Анткени себеби сизде инсанды ар бир эле партия өзүнө тарткысы келет да. Мен өзүм мамлекеттик иште жүрүп, өзүмө саясатчы экенимди да сезбей калыпмын да. Мен бул саясатчы экенимди түрмөгө барып отурганда сездим. Бирок түрмөгө барардан мен 2010-жылы айттым, кой, мен иштеген бийлик кеттиби? Мен 5 жыл жөн отурушум керек. Үйдө бийликке аралашпай, бийликтин кылганын сындабай. Эмне дегенде сенин
түрбөдө соттолуп жүргөнүн өзү сын саңа болгон. Анан саясатчы демекчи, эмнеге мен азыр саясатка аралашпашым керек? Бага азыр мыйзам жол бербейт деп дагы эч ким айта албайт. Мен бир эле райондук сотто бир процедурам калды. Аны мына бир кол менен эле бир судья кыла турган нерсечи. Мен сөзсүз аралашам, сөзсүз барам. Себеп дегенде мен өзүм даярдагам ушуга. Себеп дегенде мени окуткан, менин билимим бар, менин илимим бар. Неге мен барып отурсам жарашпайт? Тем более айттым го, 2010дон баштап мен биринчи өзүмү 5 жылга жазаладым. Карасам 5 жылда булардын жазасы бүтпөй атат, азыр 10 жылга койдум. 20-жыл 10 жыл болот. 10 жылдан чыгып, мен элге барып, элдин элегине өткөн эмнеге акым жок. Өзүң айттасың, сизди көп урматтайт, сыйлайт. Көрө, кандай урматтаган. Менин эч уяла турган, же болбосо тартына турган эч жерим жок. Эгерде болсо, мен айтып атпаймынбы? 7 апрелден баштап биздин кийип жүргөн туфлибизден бери текшерилди. Эч нерсеси таппады. Болгону ушу 7 апрелге байлады. Курманбек Салиевичтин жакыны деп. Ну хорошо, жакынмын. Ошон үчүн жаза алыш керекпи? Алайын, тазаланайын деп барып, тазаланып келип, азыр мага бирөө келип айтса, мен айтам, эмне? Мага эмне кызыкчылыгың бар? Мына мен отурдум. Эмне үчүн отурганын мен өзүм гана билем. Ал билбейт. Бирок сенин доогуң болсо, мен сен үчүн отурдум дейм. Ошондон мен сөзсүз барам. Өзүң айтмакчы, балким туура партиялардан сунуш болот. Азыр аны чече элекмин. Мурда айтып жүргөндө мен партиянын программасын да карабайм. Себептен программа деген ал бардыр, калп, жалган нерсе. Мен анын партиянын лидерин, анын жанында жүргөн топту карап, менин көңүлүмө жаккан болсо, мен ошолор менен бир команда болуп барууга даярмын. Элмурза мырза, мынакей сиз өзүңүз ушул адилет сот болсун, ушул уулумдун астында дагы ушундай жүзүм жарык болсун, эл астында жүзүм жарык болсун деп соңку жылдарды сиз ушул өзүңүз ой жүгүртүү менен өзүңүздүн ички жан дүйнөңүздүн ушундай кандай тазаруусу, өзүңүздү өзүңүз соттоо менен өткөрдүм деп атасыз. Негизи мындай окуялар адамды кандайдыр бир тарапка бурат да. Биз анткенсе пендебиз да. Көп ойлонуп, анан бир чечим чыгарабыз. Сиз ушул сабак болду, жана ошондой эле мындай мындан аркы жашоомо бир башкача көз караш менен карап атам деп айта аласызбы? Сөзсүз. Жан дүйнөңүздө өзгөрүү болдубу? Сөзсүз, жан дүйнөмдө жалпы жан дүйнөмдө мындай өтө чоң өзгөрүү болду дейм да. Мен буга бир эле мындай мисал катары айтайын да. Мен турмушуму экиге бөлдүм. 2010га чейин бийликте тараңдап 20 жыл иштедим. Аны 2010дон кийинки. 2010дон кийинки жашоо турмушум мага аябай жакты. Мага аябай сый жашоом болду. Эң биринчи себеби мен жоопкерчилик ала алдым. Жетекчи катары. Мен жоопкерчилик сезе алдым. Мен ошол жоопкерчилик үчүн күнөө мага койсоңор, жаза койсоңор, мен өтөйүн ошол жазаны деп мойнума алдым мен ошону. Ошондуктан жан дүйнөм меники өтө чоң өзгөрдү десем болот. Азыр мен турмушка көз карашым да башкача. Мына өзүң билесиң, акыркы күндөрү Элмурза жөнүнө жатып алган жок. Буну айтсам дагы бирөө айтат, Элмурзага чейин волейбол жок беле деп. Кыргыз волейболунун деңгээлин эбегейсиз мындай чокуга жеткирдим. Менин командам, мен менен иштеген командам 3 жолу спортто бир федерацияда президент болуп дайындалды деген өзү эле көрсөткүч. Биздин волейболдун курама командасы Азиянын борбор зонанын алтын медал чемпиону болду. Башка кеп мамлекет аны байкап атабы, байкап атпайбы. Мен ойлойм, азыр мына кичине көз караш өзгөрүлдү. Мурда байкабайт эле, себеп дегенде анын башында ким турат? Элмурза турат. Элмурза ким? Элмурза эл душманы. Кой. Өз утасың, эмне кылып атасың? Федерациялар билесиң мамлекеттен каржыланбайт. Суроо. Сен анан айтат, каражатты кайдан таптың? Каражат жок менде. Мен элдерге окшоп бизнесим жок. Же болсо бир жвачка саткан комогум жок. Мына сага окшогон буярмандар бар. Биздин бай ишкерлер бар. Ошондон түзүлгөн бир 10-15 инсандан түзүлгөн федерацияда мүчөлөр бар. Аябай бай жигиттер бар. Ошолорго айтып деп, алар өздөрү ыктыяры менен келип, Элмурза, сен ушундай иш кылып атсың, биз сага жардам берели деп, мамлекеттен бир тыйынсыз волейбол өстү. Мен эмнеге өзүмө азыр
мен эч нерсеге даяр эмесмин, ички дүйнөм өзгөргөн жок, мен 2019 эле Элмурзадай калып калдым деп айтышым керек. Жок, тетиринче. Мен башкача бош жатып албай айттымбы, коомдук жумушту кылды. Бүгүнкү күнгө чейин жүрөбүз ушуга. Элмурза мырза, бизге убактыңызды бөлүп, ошол өлкөбүздө болгон бир чоң бурулуш окуя жана ошонун ичиндеги бир сырлар жөнүндө ушундай кенен маалымат, маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Мындан аркы жашооңузга бакубатчылык жана ошондой эле жакшы эл деп, мамлекет деген тилегиңизге жетишиңизди биз да каалайбыз сизге. Рахмат, рахмат. Мен дагы сиздерге бир жакшылык каалайм. Мондай студияңарга чакырып, ушу Элмурза деген бир киши бар эле деп чакырып койгон жакшы. Анын убактыңар ар дайым тарда журналисттер. Адамды ача баштаганда буну сөзсүз жазыш керек. Адамды ача баштаганда убактыңар бүтөт. Мен анын бардыгын түшүнөм. Бирок баары рахмат Каныбек. Мына жалпы жааматыңа ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Ушу ишенип Элмурзага деп чакырып койгонуңар үчүн. Сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин кезектеги көңүл борборунда программасы соңуна чыкты. Биздин бүгүнкү студиябыздын коногу Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Элмурза Сатыбалдиев мырза болду. Анда кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.